Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сөзүн көрсөтүүсү сиздердин назарыңыздарда. Бүгүнкү көрсөтүү кыргыз тилиндеги макал-лакаптар, идиома, фразеологизмдердин түпкү маанисине ылайык колдонуу жөнүндө. Илгертен адам баласы сөзгө өзгөчө маани берип келген. Ал муздактан бери сөздү masalan христиандар бул Кудайдын келген дегенде айтат да. Мусулмандарда дагы, Куранда дагы сөз деген ыйык бул атайын Алла Таала пайгамбарына жиберилген деп айтылат да. Мындан ушундай мааниде алганда сөзгө өзгөчө маани берүү керектиги жөнүндөгү маселе да. Мына Торатта, Библияда дегенде сөз болгон, ал сөз Кудайда болгон, ал сөз Кудай деген сөз болгон, анысы эчтеке башталбайт, анысы баштоого да болбойт деген менен башталат да. Куранда дагы жанагы Имран сүрөсүндө, бул жанагы Мариямдын атасы жөнүндө Имран сүрөсүндө да, Калам сүрөсүндө, эки сүрөдө ошо китепти эмеден жиберилгенин пайгамбарга Кудай Алла Таала жибергенин айтат да, ыйык сөздү. Ал тугу Кудай деген сөздү өзү дагы сөздөн чыгат дегенди айтып атат да. Бассалык каражаттарда иштеген калемгерлер, радио иштеген журналисттер абдан этиеттеп, анан даярдык менен мурда даярданып алып сүйлөш керек да. Анан жөн эле сөздү мындай эле импровизация кылып, төкмакындай кылып айтам деген өзү кичине осолураак болуп калат да. Бул өзү буга болбойт. Буга сөзгө абдан олуттуу маани берип, бизге окшогон калемгерлер да. Анан даярдык менен сураган кишинин дагы даярдап алып туруп, анткени элге жайылабыз да. Ушкандай деген сөздүн маанисин, маңызын сурап атканда, ошо киши айта алабы, ошо элге жеткире алабы, ошону баалай алабы деген менен караш керек да. Идеологиялар деп коет, баягы филологиялык тил менен айтканда, макал-лакаптар, фразеологиялар, буларга аябай мунун ар биринин эмеси бар. Чыккан тарыхы бар, таржымалы бар да. Таржымалы бар. Эмне себептен чыкты, кандай себептен чыкты дегенде, masalan Солоконун бүркүтүнө жутунуп десе, аны бул эмне деген эме? Өтө ачык көздүк деген сөз да. Ал деген анын тарыхы бар да. Солокон деген бүркүтчү болгон, анын бүркүтү ушундай мыкты таптаган, анын бүркүтү көрүнгөндө ала берген, акырынан ошонун аркасынан жанагы өлгөн дейт да. Ушунун бул баягы ошонун сөзүнүн өзүнүн кетиякты таржымалын билиш керек. Ар бир идиоманын жоосу эменин да. Эркек айтчу макал-лакап бар. Аял айтчу макал-лакап бар да. Бул эркекке гана мүнөздүү, ошолор гана колдончу бар. Аялдардын макал-лакабын колдонгондо бул өзү кээде осол болуп калат да. Маселен, ала жипти аттабайт деп коет. Баягы бирөө айтты ушундай да. Чоң жазуучулардын бирөө дагы ушундай айтты. Бул бир жазуучу 80ге чыккан абышка Библия өтүп атса, анан бирөө айтты, бул киши ала житип аттабайт деп атат да. Бул эркек киши айтып атат, чоң акын айтып атат да. Ал деген бул ала житип аттабайт деген эркекке тиешелүү эмес, аялга гана тиешелүү да. Аял качан башка эме кылып койсо, теги никесин бузуп койсо, анан кийин сен ала житип аттаң, адал болсоң деп сынаганда. Бул аялга гана эметет. Анан эркекти ала житип аттабайт деген айтышыбыз, мына маселени айтып атам, жанагы эки сөздөн да. Мондай макал-лакаптарында дан эткеттеш керек да. Эмнени сойсо дагы касапчы сойсун деп айтат. Бөдөнөнү сойсо дагы касапчы сойсун деген сөз бар. Унутуп калдым, билчүм бирок эмне эле азыр. Бөдөнө болуш керек да. Ой, малды? Мал. Бөдөнөнү сойсо. Малды го? Бөдөнө сойсо да касапчы сойсун деп айтат. Чымчыкты сойсо дагы касапчы сойсун. Чымчык. Тоокты сойсо дагы касап сойсун дейт. Чымчыкта. Азыр чымчыкты сойсоң дагы касапчыга сойду деп ушундай айта берет биздикилер да. Бул деген туура эмес. Анткени чымчык деген адал эмес ал. Анын чымчыктын арамы бар да. Masalan, жылкычы чымчык деген ыйык, аны сойбойт. Чабылекей чымчыкты сойбойт. Алар деген мүмкүн эмес. Аны жебейт кыргыздар. Жей турган, адалдар жей турган гана чымчыктар болот. Мисалы, бөдөнөлөр, кара боорлор, бул чымчык эмелер да. Жей тургандарды аны соет да. Колуңан келбеген ишке аралашпа.
колуңан келе турган гана ишке аралаш деген сөз биринчисинен. Анан кийин тапшырганда дагы бөдөнөнү сойсо да касапчыга сойдур деген болсо, иш тапшырсаң дагы билген кишиге гана тапшыр, билбегенге тапшырба деген сөз. Мунун эми ар кандай контексттеги маанисине караша кете берет да. Бирок негизги контексти, мааниси баягы кесибине жараша, билгенине жараша иш кылдыр деген эле сөз. Сөз баккан ишкыбоздор, сөздү көпчүлүккө жайылткан журналисттер сөзгө олуттуу мамилеси зарыл. Кыргыздар мынтип коет, сөз баккан деп коет. Сөз баккан деген сөз бул калемдерлерге тиешелүү эмес, бул чечендерге дагы тиешелүү, төкмө акындарга да тиешелүү. Сөз багат, бул кадимкидей эле багылыш керек да. Сөз деген жандуу нерсе. Аны багып, анан бапестеп турбасаң, ал дагы көрүнбөй калат. Ошон үчүн чоң акындар, чоң жазуучулар сөздү аябай исилдеп, таап, анан кийин ушундай сүйлөшкөн. Чоң журналисттер ушундай атайын даярдыктар менен канча күн, маселен жанагы эмелерде көрүп жүрөсүңөр го, борбордук Орусиянын борбордук телевидениесиндеги бир берүүнү даярдашса, алар бизчилери көчөдөн кармап алып жасабайт. Алар деген 1 ай, 2 ай бою жасап, даярдап, анан кийин чыгарат да. Мындай даярдык ушу бизде, биздин ушу телеберүүлөрдө, радио уктурууларда ушулар кичине кемчилик болуп, анан жанагы сөзгө маани бербей атабыз да. Эртең менен турганда радиону коюп коем да. Ошондо айтып атат кабарчыбыз. Биздин экөөбүздүн досубуз да, жолдошубуз. Тиги бул азыр жаңы элитаны тиги түзүлбөй атат, ошону тиги партиялардын, оппозициядагы партиялардын дагы, анан эмегеги бийликтеги партиянын дагы жетекчилери моюндарына алышты. Ушундай дейт да. Ушундай дейт да. Моюндарына алышты дейт. Анан дагы жөн айтпайт. Ошондой айтып атат. Тиги бийлик партиясындагы Чыныбай Турсунбеков дейт. Тиги ушул айтты, моюнуна алды дейт. Анан мен ойлоп коем дейм, ушул сөз мына бүгүнкү эртеңки силеги сөз. Моюнуна алды деген сөздүн кыргызча маанисин билиш керек да. Моюнуна алды деген сөз, ал күнөөсүн моюнуна алды дейт. Моюнуна алган сөз, бул сөздүн этимологиясын изилдеп көрсөң, ал моюнуна алган киши моюнуна камчысын салып, же болбосо моюнуна тиги курун салып, тиги мен күнөө кетирдим, кандай жаза берсеңер болот деп эметкен. Анткени сыйыртмак салып сүйрөтүп өлтүргүлө, ошо дарга аскыла деген сөз. Моюнга алуу деген сөз, күнөөсүн моюнуна алуу. Моюнга алгандан кийин курун салат, же болбосо камчысын салат моюнга. Ал деген кур салгандан кийин демек арканга моюнуңа аркан менен сүйрөтүп өлтүрсөң бол, же дарга асып кой деген сөз. Бул абдан чоң күнөө кылганда гана моюнга алат да. Моюнуна албай коюн дейт. Күнөөсүн моюнуна албай коюн дейт. Мына бул анткени моюнуна алганда чоң жаза алып калат да. Мунун контексттери көп да. Кыргызча эми моюнду ашып жүрдү десең, ал өзү колтук ташып жүрдү дейт. Моюнду ашып өстү десең, бул башка таптакыр. Мына ушуну билбегендиктен анан Чыныбайлар болсо тиги жаңы элитаны түспөгөнүн моюнга алышты дейт. Сөз таптакыр мындай туура келбей калып атат да. Бул өзү биздин жаңылыкбек катабыз, биздин баягы келаткан катабыз да. Маселен, биз илгери эле мен бир нерсе өзүбүздүн эле жазуучуларды алайынчы, чоң академик болгон жазуучуларыбыз, улуу жазуучуларыбыз да. Түгөлбай Сылыкбеков деле, Чыңгыз Айтматов деле, маселен Енисей деген дарыяны, бул Енесай, биздин кыргыздын Енесайы болчу, Енесай деп ушундай терминге киргизишти да. Эмени киргизишти да. Бул ошону менен эле Түгөлбай айтып атса, Чыңгыз айтып атса, чын Енисей эмес эле бул биздин кыргыздардын Енесайы турбайбыз деп Енесай деп айтып кеттик. Азыр ушундай кабыл болот да. Чынында андай эмес ал. Ал деген баягы алардын филологиялык терең семантикасын, сөздүн семантикасын билбегендиктен Енесай деп баягы уйкаштырып эле Енесей деген эне дегенге уйкаштырып коюшту, орусча транскрипция жасап. Ал чынында ал энли сай, эндүү сай, туурасы кең сай, туурасы кең дарыя деген эле кыргыздын эле эски сөзү. Бул эндүү сай да, энли сай. Бул орус транскрипциясында тиги мындан 400 жыл мурда эле жана орустун тарыхчысы Миллер деген немис окумуштуусу жазганда ошол эмелердин жергиликтүү элдерден энли сай экенин, анан ошону трансляция эни сай болуп жазылып калганын айткан да. Демек бул
Ene say emес ал, enebиздин say эмес ал. Ал биздин ата журтубуз, ата мекенибиз да. Ал эне мекен деген эмес да. Ушуну ойлоп көрүлөчү. Демек ал жер эндүү сай, кең сай, чоң дарыя. Кыргызда бар, айылдын чети терең сай, ташыган дайра күрүлдөп дейт. Терең сай өзөн. Сай деген сөз өзөн деген. Ташыган дайра күрүлдөп болуп атпайбы? Дарыя күрүлдөп акат да, чоң болгондо. Сөздөрүбүз колдонуудан чыкса, анын маани маңызы дагы жашоодо жоголуп бараткандай. Көп сөздөр өзү мындай жок болуп колдонуудан чыккандан кийин мен бир таң калган нерсем ушул болду. Ошол өзүнүн мамилесин кошо алып кетет экен. Жашоодогу мамилесин, жашоодогу мындай бир урунуп жүргөн таасирин кошо жок кылып кетет экен. Мен бир эле эки эле мисал айтайын. Мына зат деген сөз бар эле да. Кийинки убакыт зат деген сөз мындан бир 25-30 жыл мурда, эми биз баягы 50-ге чыгып калдык, бир 40 жыл мурда көп колдонулчу да. Андан мурда андан да көп колдонулса керек. Бирдеме болсо биздин ата-энелерибиз зат кылбайсыңбы? Сенин затың барбы? Деп коёр эле. Бул көрсө баягы мындай адамдын мамилесин, мындай сыйчылыкты, тартынуу, мындай өзүңдү мындай маданияттуу карманын кылчу экен да, көрсө бул сөзчү. Аны азыр зат деген сөздү урунбай калдык, ошонусун кошо алып кетти амчы. Биз баягы мисалы ибагыл. Мисалы ибагыл ибасы жок бала экен деп койчу да. Кийин ибасы жок бала экен деп айтат деп жалтанып, мындай улуулардын астында кичүүдөй болуп, кишилердин астында улуудай болуп, турмуштагы мамилең менен жүрчүсүң да. Бул иба да жоголду, ошо менен өзүнүн турмуштагы таасирин да жоготуп, биз азыр мисалы Европанын адамдарындай болуп, адыраңдап, шадыраңдап, улуу дебей, кичине дебей, мындай бир башка жолго өтүп баратабыз. Көрдүңбү? Мен ушул эки эле сөздү айттым. Андай сөздөрүбүз көп да. Мына көрсө бул сөздөр жөн эле өзү өлбөйт экен. Тил өзү эле өлүп калбайт экен. Ал өзү менен кошо ошол турмушта колдонуп жүргөн, жашоодо колдонуп жүргөн таасирин, мамилесин, кыймыл аракетин, өзүнүн адамдарга берген маданий, руханий күчүн барын кошо алып кетип калат экен. Тилдин ушу табияты ушундай турбайбы? Улам мезгилге жараша байып, кээ бир сөздөр жанагындай өзүң айткандай болуп унутулуп калат экен, керектелбей калып чыгып пайдалануудан чыгып калып отурат экен. Кээ бир жаңы сөздөр кирип отурат экен. Мына ошондой сөздөрдөн болсо азыркы учурда ушундай пайдаланып жүргөн дагы бир сөздөрдө обада дегенди угуп жүрөм да. Обада да коет бирдеме болсо. Оба деген эми макул, туура деген да сөз деген эле мындай мааниде да, ошол да, ошондой да, же болбосо оба ошондой деген эле сөздөр да. Анан оба да деп бул жаңыча пайдаланып жүрөт. Мунун анча деле оройлук осондугу жок, бирок мындай ушундай жаңы сөздөр да, жаңы кирген сөздөрдөн да ушул экини азыр көп баарыбыз пайдаланып жүрөбүз да. Менин оюмча ушундай оба да деп коет. Эки сөздүн бири эле тастыкталып калды. Тастыктап эле жатышат. Бул сөздү мурун кыргыздар пайдаланганын дегили уккан дагы эмесмин, билчү дагы эмесмин. Анан кийин жүрүүлөнөн кийин тастыктады деген эле мындай уксаң эле дароо эле баягы казактын сөзү экени билинип турат го өзү. Сызы кошулган тастык дегенде. Бирок мындай мааниси боюнча туура эле келип атат мындайчы. Боордош эле казактардан келгени көрүнүп билинип эле турат, бирок ошондой болсо дагы бизде толгонто кояндой сөздөр бар болсо ошо мааниси жагынан баары бир эле нерсени түшүндүрүп турган өзүбүздүн сөздөрүбүз жетиштүү болуп турса эле анан кийин эмне үчүн эле башка сөздөргө жабышып калабыз? Такталды, аныктады, белгиледи деген көп эле синоним сөздөрү бар. Мисалы үчүн кыргыз тилинде ушундай бул жагынан жетиштүү эле сөздөр бар менимче. Анан болбой эле
ушу тастыкта эле бар ушу жеңил болуп атабы азыркы элдерге ошону айта салыш. Сөз менен иштеген кесипкөйлөр ушул жагына ушинтип эле бир сөздү таап алса эле ошол экини бир жаңылык ачкан менен ошону көп жерде оң келсе деле келбесе деле ошону пайдалана бергенде оңтойсуз болот экен деп кулакка дагы көп анча мындай жакшы угулбайт. Аскар Акаевичтин ушу кандай бир өзүнчө бир төл сөзү деп коебузбу, ушундай сөз эле го. Мен ойлойм деп анан ошо киши сүйлөп жүргөндөн кийин баягы анын кол алдында жүргөн дегенде ошо кызматчылардын баарынан ошо кишини туурашып эле мен ойлойм деп а киши баягы орусча дагы эркин сүйлөп анан орусча окуп орусча шаарларда орус Россияда жүрүп окуп анан ошондой болуп анан я думаю дегенди түптүз эле которуп алып мен ойлойм деп алып туруп анан кийин калган эмнени ойлонун ошонун баарын айта бергени мунун баары кандайдыр бир олдоксон сүйлөм болуп калат да. Мен ойлойм деп туруп анан айтат. Муну жөн эле кыргызча бизде айтат да. Менимче мындай болуш керек. Менин оюм боюнча момундай. Же болбосо мына ушундай деп кайсы эмнени ойлоп атса ошол экини ойлоп туруп деп ойлойм деп аягында кошсо ошол эле ыңгайлуу да мындай орусча олдоксон которуп салып эле анан кийин ушу биздин тилге алып келип күчтөп эле киргизип салганы көрүнүп тургандай. Бул жерде ушундай окуя жүз берди дейт. Жүз берди деген эмнеси деп мен башында түшүнбөй жүргөм. Кийинчерээк жүрүп көрсө ушундай мааниде колдонуп жүрүптүр. Бул сөздү кайдан таап алышып, кайдан пайдаланганын мен билбейм. Мындайды деги эле мурун уккан эмесмин. Бул болду деген эле сөз да кыргызда. Анан эгерде бизде мурун так даана берилбей, даана айтылбай жүргөн сөздөрдү тактап, ошону дал эле ошондой кылып кирген, ошонун ордуна колдонулган сөздөр болсо, албетте ал бизге жакшы каражат болот тилибизге, кыргыз тилине. Кыргыз эл айтат эмеспи, өнөр алды кызыл тил деп эң биринчи сөзгө маани берген да элибиз. Сөз өнөрдүн эң эле алдыңкысы, эң эле күчтүүсү, эң эле мыктысы адамдагы өнөрдүн да. Өнөрдүн, чыгармачылыктын ошон үчүн жанагындай манастарыбыз жаралып, ошондой башка элде жок, башка тилде жок манасты ошо кыргыз эли ошон үчүн жараткан деп ойлойм. Сөздүн маани баркына жетип, ошончо азбектей билип, баалай билип, ошо сөз өнөрүн аябай өнүктүрүп өстүргөн үчүн ушундай эпостор жаралган. Төкмө акындарыбыз дагы бар. Башка элдерге караганда ушундай эч башка элдердин түшүнө кирбей тургандай ушундай чыгармачылык өнөр бар. Эми төкмөлүктүн өзүн эле ойлоп көрсөң кандай, турган жерден эле сөздү ушул ыр менен ушинтип айтып түшүндүрүп, ар бир нерсени болгондо да кооздоп, шөкөттөп, аны адамга ушундай курч мааниде жаркыратып, жакшынакай кылып келиштирип туруп айтып берген акындарга ушундай өнөрүнө таң калам да. Мен ушун таң калбай кое албайсың. Тил казынасын бир тазалап айтып дегендей кээ бир оңтойсуз болгон нерселерди жанагы таштанды сөздөр деп коебузбу билбейм. Же бир жактан таап келген сөздөрбү кандайдыр ошолорду бир кандайдыр бир мындай оңу менен колдонсок да, бир оңтойлуу болсо, туура болсо, орду менен ошондой колдонсо жакшы болот го деп ойлойм да. Биздин сөз байлыгыбыздын арбыганы албетте жакшы нерсе. Эң эле биринчи ушу басма сөз аркылуу баардык нерсе тарайт. Кандай жаңылык болсо дагы, кандай жетишкендик болсо дагы, ал эми тил болсо ошолорду жеткирүүнүн каражаты болуп аткандан кийин эң биринчи эле ушундай ошо басма сөз кызматы мына ушундай жаңы табылгыларды таап чыгып атса керек. Сөздүн кунун кетирбейли, сөздүн кутун качырбайлы, сөздүн баркын билип сүйлөсө экен деп айткандарды көп угабыз. Тил маселесине келгенде эле башка улуттун элдери кыргызча сүйлөп койсо, эки ооз сөз сүйлөп койсо эле ошого сүйүнүп эле ошону кечке пиарит этип, ошону кечке окуй мынандай кыргызчаны үйрөнүп алды, 2 айда үйрөндү, 1 айда үйрөндү, ой укмуш үйрөнүп атат деп эле ошону экрандан түшүрбөй эле ошого сүйүнүп, эрдик жасап койгондой бир укмуш көрсөтчү болдук да. Сөздү кырааты менен сүйлөгөн, сөздү таба билген, сөздү орду менен пайдалана билген адамдарды даңазасын даңгыла албай атабыз. Ошондой адамдарды издебей атабыз. Сөздүн куту бул болсо ар бир сүйлөнгөн сөздүн артында жаткан маанисин жалпы кыргыз элинин түшүнө билгендигинде. Мисалы мына жогоруда көп сөздөрдү айттык, ошонун терең маанисин кыргыздын түшүнө билгендигинде. Мисалы мына зат, ыйба дегендерди айтып бербедимби? Мына ошону кыргыздар мурда түшүнгөнүбүздөн, ушул сөздү түшүнгөнүбүздөн
ызаат кылчубуз дайыма. Ызааты жок деп айтат, кокой. Бул жериңде жүрөгүңдө дайыма турчу да. Азыр муну жазабай койсом, тиги киши ызааты жок экен дейт. Бул ызаатты билбеген неме экен деп айтат. Деп дайыма жүрөгүңдөн коркуп. Дайыма сөздөн именесиң да. Имени болчу. Иба кылбай койсоң, ибасы жок неме экен, бул маданияты жок. Мындайча айтканда, маданиятты түшүнбөгөн неме экен деп айтат деп, дайыма жүрөгүңдө иба турчу. Иба деген сөздүн касиети куту турчу. Кыргызстанда сөздү кырааты менен сүйлөгөн, сөздү уурду менен сүйлөгөн, ойду, сөздү өзүнүн көкүрөгүнө уюта билген, кайсы мезгилде эмнени сүйлөгөндү билген элдерибиз, адамдарыбыз толтура. Мына ошолор жөнүндө биз издеп, сөз сүйлөгөн адамды издеп, сөз сүйлөгөн адам менен сүйлөшүп, сөз сүйлөгөн адамдын сөзүн укканды унутуп эле, ушул жөн эле чалама кол сүйлөгөн эле, чалабыла сүйлөп, кыргызча сүйлөп атат да, болуптур деп акцент менен сүйлөсө деле, анан эптеп бир 5-6 сөздү үйрөнүп алса деле, ушул үйрөнүп алыптыр деп эле, ошого ыраазы болуп бүжүрөп эле, бир жери көз болуп эле, бир башкача эл болуп баратканыбызда мен ушунчалык кийинки кезде кыжаалат болуп, ушу же башка жака да кетип кала албайсың, же мындай бир өзүнүн деңгээлине жеткен ишти да кыла албайсың, ага сага мүмкүнчүлүк да бербейт. Ушинтип мындай бир буулугуп жүргөн кез болуп атат да, ушундай. Мен билбейм эмне, мунун аягы каяка барат, эмне болот. Бул сөз сүйлөп бир сөз угуп, ушул туура айтып аткан экен деп уккан адам жок болсо, каяка сүйлөйсүң, эмнени айтасың? Ушундай бир кызыктай бир жашоодо жашап атабыз да ушу. Сөздүн куну кетти деп коет. Куну кетти деген сөзү баасы кетти деген сөз да, мына мисалы үчүн баасы кетип калды, куну кетти. Эми бул эмеден эмес. Теги бул жалпы эменин эмеси да, бул цивилизациянын анан кийин жаңы эменин технологиянын бул эмеси, бул теги шарапаты эмес, себебинен да. Маселен, бул кааласаң да, каалабасаң дагы баягы биз көркөм китепти аз окуйсуң дагы телевидение менен интернетти караганга болосуң да. Анткени убакыт дегенди пайдаланышың керек. Бир китепти окуш үчүн, маселен, бир романды окуш үчүн 2-3 күн, 4-5 күн кетчү да, маселен да. Мен жеке мен өзүм айтып атам да. Интернеттен казыр мен 15 мүнөттүн ичинде эменин Чыңгызактын тоолор кулагандасын бир саматта карап, эмнеке жөнүндө экенин окуп алам да. Окубай эле коем да. Интернеттен алып, ачом эмне жөнүндө бул роман, качан жазылган, канча жазылган, эмнекенин мен 15 мүнөттүн ичинде бүт маалыматты алып алам интернеттен. Аны окубай, 1-2 күн коотпой эме кылбай да. Мына мунун өзү, жанагындай замандын өзү, мындай эменин өзү, ушундай кишилерди эме кылып баратат да. Буга эме кылбаш керек. Эми бирок бул сөз деген каалайсыңбы, каалабайсыңбы, бул байланыштын теги каражаты да. Адамдар менен мамилелердин бүткүн байланыштын мындан башка каражат жок. Эң чоң каражат да сөз. Анан сөздү качан болбосун аны көрктүүлүгүн, анын теги экспрессивдүүлүгүн, эмесин эме жоготууга болбойт да. Жаңгыз эле канцеляриялык сөз менен же болбосо керек, тийиш, зарыл деген сөздөр менен отурсаң, бул деген сени угуучуларыңы дагы көрүүчүлөрүңдү тажатып аласың да. Улуу тилибиздин өзгөчөлүктөрү, касиеттери жөнүндө учкай сөз. Кыргыздын бир тилинин бир артыкчылыгы, кыргыз тилинин. Мындай башка тилдерде эле ар бир тил жакшы тилдечи, башка тилде эле. Бирок кыргыз тилинин башкача артыкчылыгы эмеси, бул көчмөн турмуштун эмеси да. Бул аябай жышылган тил да. Жышылган тил. Анан бул узак эми улуу тил да. Улуу тил дегенибиз узак өмүр сүргөн тил да. Узак өмүр сүргөн тил айлык жешилет, жышылат да. Анан ошон үчүн кыргыз анан ушу көчмөн турмуштун өзү сөздүн мисалы үчүн абдан
эмени талап кылат. Көчмөн турмуш, анан жооптулдук турмуш, жоопкерчилик заманда. Экөөнүн айырым жол көчмөн туруш менен жоопкерчилик заманда. Ошол сөздүн өзүн талап кылат да. Мисалы үчүн кыскалыгын анан бат жете турганда, мисалы үчүн ур жана ура дегенден ура ур дегенде ура чыгып атпайбы? Бул уралар бизден кыргыз сөзүнөн да. Анан жана кийин тиги татарлардан ооп, орустарга ура болуп калган ошол. Ур дегенде ур, ал, чап, сок. Бул деген кыска, 1 муун, 2 муундан ашпайт да. Анткени тилдин өзү, ат үстүндө жүргөн эменин өзү ошону талап кылат. Анан кийин бабырап сүйлөп, ал жерде ат үстүндө сүйлөсөң сөзүң угулбайт. Жел борон болуп атса, жел уруп кетет. Кыргыздар сөздү каякта айткан? Сөздү жайма жай дасторкондун четинде. Сөз деген дасторкондун четинде айтылат да. Жана чулуу сөз, улуу сөз, анан узак сөз бул дасторкондун четинде гана айтылат. Калемгерлерге, жолсу студенттерге барып жолугушуулар учурунда мен айтып барам да, филолог эмелерге. Биринчи сөздүн 4 эмесин билиш керек да. Биринчи сөздүн добушу болот. Добушу да үнү болот. Сөздүн үнү болот. Касиеттеринен жана сөздүн касиеттеринен да ошо касиеттин биринчи үнүн добушун ажыратып билиш керек. Маселен, жана чап дегенде шыңгыра десе, шыңгыра мына шыңгыра гана айтып атам да. Шыңгыра дегенде үнү чыгып турат. Шыңгыра деп мына ойлоп койсоң, казыр шыңгыра атпайбы? Шыңгыра дегенде үнү угулуп туруп атат да. Көрдүңүз, сөздүн үнү. Сөздүн мен ошондо тиги өңү болот. Жүзү. Биринчи үнү дедиңиз? Үнү добушу болот. Да? Анан экинчиси тиги эмеси болот. Өңү түсү болот да. Түсү. Апакай десең, апакай болуп турат. Капкара десең, капкара болуп турат. Жап-жашыл десең, жап-жашыл болуп турат да. Көрдүңбү, өң көрүнүп турат. Сөздүн өзүндө өң болот. Мына өңдү ажыратыш керек. Жана филологдор, жаз калемгерлер ушуну ажыратып билиш керек да. Анан кийин сөздүн жыты болот да. Вот это мындагы бар. Маселен, сасык десең, кадимкидей сасыйт да. Буруксуйт десең, кадимки буруксуп оозуңа эмеңе мурдуңа жакшынакай жыт келет да. Жыпар десең, жыпар деген сөз, жыпар деген сөз, жыпар десең татынакай атырдын жыты келет да. Маселен да. Мына бул жыты болот да, мындай кызык. Анан даамы болот сөздүн. Кадимкидей эле даамдары болот. Анан ачуу, таттуу, керимсел деген мындай даамдары бар да. Сөздүн даамы болот. Ошол даамдардын баарын ажыратып мындай абдан бул тонкий нерсе да, абдан мындай орусча айтып ийдим го. Аябай мындай назик нерсе да, муну мындай билиш керек да, муну үйрөнүш керек, муну кабыл алыш керек да, бул сезимтал болуш керек да. Анан ошону сен ошону ажыратып билиш керек. Бул жанагы сөз баккан деген сөз ушундан да. Сөздү ажырата бил, сөздү эме кыл деген ошондон да. Мен айтып аткан себебим жанагы ар бир нерсе, жанагы дабышына, үнүнө, даамына, тиги өңүнө карап туруп сөздү колдоно билүү өтө эме да. Аны өзү ажыратылып турат өзү мындай карап. Мисалы үчүн мен чөн эле мындай 4 мезгилде алайын да. Мына жаз десең, жаз жаңыдан жазылып келатат, жаз бир кетип атат, жазылып келатат да жаз. Жай десең, ошо бир жайдары болуп турат. Күз десең, бая салкын күз болуп турат. Кыш десең, ызгар келип турат. Сөздүн өзүндө эле. Анын ар жагын айтпай эле кой да. Мына ошо сөздүн өзүндө эле, мына жана мезгилдин өзүн көрсөтүп турат да жана. Сөздүн өзүн эле карачы, өзүн эле мына жаз, ушу мен айткан жаз, жай, кыш, күз деген сөздүн өзүн эле эмеси бар. 70тен ашкан карыя калемгермин да. Ana ошон үчүн айтып атам мен жаштарга. Бул деген абдан эми татаал да, муну дароо эле мындай өздөштүрүп иш деле бая кыйын, бирок акырын мындай сезип турса, бул өзү келет. Анан ошондо маселен эмелерди, фразологияларды, идиомаларды бул сен дароо эле мээңе дароо эле чөйө бербейт ал. Аны деген окушуң керек, көрүшүң керек, карашың керек, анан билишиң керек, анан ошондой сөздөрдү алышың керек. Маселен жалкоо, аябай жалкоо дегенден көрчө, ушинтип айткандан көрчө,
атасының узбайына жатып ичер деп койсо, ал жатып ичер деген сөз башка да. Маселен ошо ичер деген нерсени сайлап. Кан ичер деп койсоң, мукач. Бул башка. Мындай да. Ошо анын эми кеткен мукач дегендин ордуна кан ичер деп койсоң, бул өзү көркөм. Мына бул кыргыздын сөздөрүнүн бир эмеси, бул жанагы бул адабий тил менен айтканда экспрессивдүү да, көркөм. Кыргыздар мурда жаңы интеллигенция келген убакта кыргыздар көркөм адабиятты эч эмес. Муну кооз адабият деп айтышкан. Биринчи 30-чу жылдарга чейинки адабиятты мисалы көркөм адабият деп, мисалы ырларды, прозаларды эмелер муну кооз адабият деп айтышчу. Анткени кооз да санам деле кооз да. Кооз сүйлөш керек, кооз көрүш керек, кооз жашаш керек, кооз нерсе да. Анткени бул бийик нерсе деп билишкен да. Мына ошон үчүн кооз адабият дешкен. Сөз багып, эптүү колдонуп, кооз сүйлөп сөзүбүздүн көркү артсын.